Саламатсыздарбы, Суперкейчи порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен адаттагыдай эле мен Элиза Кубанова алып барам. Ал эми бүгүнкү менин маектешим өзгөчө инсан, Жогорку Кеңештин депутаты, жаш депутаты, элдин өкүлү Аида Айсатбек кызы конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Чоң рахмат. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат, бирге болсун. Суперкейчиге, Суперинфого негизи эле эң биринчи берген маегиңиз экен да. Анан өзүңүз жөнүндө кененирээк айта кетсеңиз, тааныштыра кетсеңиз, кайсыл жерден кызы болосуз? Эми сөз алдымда биринчиден анакей Элиза айым сизге чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Сизге, анан анакей сиздин жалпы жамаатыңызга чакырууңуздар үчүн чоң рахмат. Ал эми өзүм жөнүндө айтсам, өзүңүздөр жакшы билесиздер, 9 Тороо районунда төрөлгөм, 91-жылкы болом. Ошо 30 жашымда Жогорку Кеңешке ошо жаш депутаттардын катарын толуктап, депутат болуп келип калдым. Ал эми ушул жаштыгыңызга карабай эл үчүн мындай парламенттен көйгөйлүү маселелерди көтөрүп атасыз. Бул эч кандай кедерги болбойт экенби жашка? Эми негизинде айтканда, өзү парламенттин табияты ушундай экен да, жашсыңбы, кыз баласыңбы деп кандайдыр бир аярлуу мамиле же болбосо бөлүнбөйбүз. Парламентке келгенде ошо аял киши болобу, эркек киши болобу, жашсыңбы, тажрыйбаң барбы, тажрыйбалуусуңбу, анысына карабастыктан баарыбыз эле бир тең катары иш алып барып жатабыз да. Анан ал жактан да мен жашмын, жаңыдан келдим деп өзүмдү да кандай десем, орусча айтат го, я не могу себе позволить такую слабину. Негизи эле депутаттардын арасынан сизди эрке депутат деп дагы эркелетип коюшат. Анан жашоодо кандайсыз? Туура айтасыз, ошо мен жаңы депутат болуп келгенимде эрке кыз деп да эл арасында да көп айтылып жүрдү, парламентте да айтылып жүрдү. Бирок мен айтат элем, мынакей азыркы учурда бүгүнкү күндө эрке дегенден мен алысмын. Балким жаңыдан депутат болуп келгенде эми толук үй бүлөдө ата энемдин меримине чоңойгон кыз катары, анан багыма жараша дагы мындай бир жакшы үй бүлөгө келин болуп барып калганга байланыштуу балким өзүмдүн кандай десем, бир эрке мүнөзүмдү дагы ушу парламентке жаңы келгенде көрсөттүм деп айтсам болот. Бирок айтып атпаймынбы, ошо парламенттин табияты ушундай экен. Эгерде ошо саясатчы болом, эгерде сен ошо бир элиме, жериме бир жакшы ишти алып барам, ошо кылган ишимдин аягына чейин чыгам десем, эркеликтен эркектикке өтүш керек экенин байкадым да. Анан кийин көп эле азыр биз эми элдик иш болгондон кийин эл кыдырып райондордо жүргөндө ошо улуу кишилер жакшы бата берет, белиңди бекем бууп жакшы иштерди кыл депчи. Анан салыштырмалуу кылганда жаңы мен ошо депутаттыкка парламентке келгенде ошондой бир эрке мүнөзүм бар болчу экен. Аны мен азыр мына 2 жыл өтүп эми байкап атам да. Бирок парламент ушундай бир чоң мектеп экен, парламент өзү эле тарбиялайт экен. Бүгүнкү күнү эрке деп өзүмдү айта албаймын. Ушул эркеликтен эркектикке өттүм деп айтып калбадыңызбы? Анан бала кезиңиз кандай өткөн? Бала кезде эстесек баарыбызга эле жан дүйнөбүз жыргайт го. Бала кезимде өзү мектепте эле окуп жүргөндө кичине активист болчумун, кичине айтат го, шогураак кыз болчумун депчи. Апамды да директорго чакырып тилдеген күндөрү да болгон, кызың эң башты кылып атат депчи. Бирок бунун баары эле ошо топтолуп келе эле, азыркы бүгүнкү күндө жашоондо деле ошо бул айтат го, адам баласынын характери, стержень деп айтып коет го, ошо жаштык кезибизден эле келет экен да. Мынакей азыр бүгүнкү күнү эми өзүм дагы 2 балам бар эмеспи. Анан мындай карасаң, бир эле энеден бир эле атадан бала, бирок экөөнүн кандай десем, экөөнүн мүнөзү ар кандай да. Анан кандай десем, орусча айтып коет го, лидерские качества ошо жаш кезимде эле бар экен. Аябай сонун. Анан келиндик кызматты аткарууга тоскоол болбойбу азыркы мандатыңыз? Аябай жакшы суроо экен. Бул суроону мен ойлойм, кайнем менен кайнатама бериш керек го, туура депчи.
Эми чын-чынды айтыш керек да. Мынакей 2 жылдан бери элибизге кызмат кылабыз да, биз да болушунча аракет кылып чуркап жүрөбүз. Анан бул дагы болсо ошо үй бүлөдө кандайдыр бир таасирин көрсөтөт да. Бул бир гана ошо келиндик кызматтады эмес, бул даже мен ошо 2 балама да толугу менен кандай десем, эне катары ошо мээримди төгүп, убактымды керектүү нерсени кыла албай калам да. Неге дегенде буга дагы баягы эле ошо убакыттын тартышы. Болгону ошо дем алыш күнү, же болбосо вот ошо бир жумада бир күн мындай толук үйдө эне катары, ошол эле келин катары үйдө кызмат кыла алам да. Башка күндөрү тилекке каршы эми элдик киши болгондон кийин иштегенге туура келип жатат. Ал эми жогорку кеңештин депутаты негизи эле депутат болуу аябай чоң жоопкерчилик экенин билебиз. Анан жөнөкөй жаран катары айтсаңыз, Аида Исатбек кызынын колунан келип жатабы? Мен ойлойм, эми буга да азыр биздин телекөрүүчүлөр дагы комментарий берип, өздөрүнүн ой пикирлерин жазышат. Буга да элим баа берет. Бирок мынакей өз айткандай ошо өзүмдүн жаштыгыма карабастыктан 2 жылдын ичинде ошо эле 90 депутаттын арасында канча эми кичине болсо дагы ошо башым сурулуп, элге көрүнүп, кандайдыр бир иштерди кылып, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эми башында жаңы келгенде, мындай айтканда, мен эле эмес, башка дагы эми биринчи жолу биринчи созывга келген депутаттар бар да, алар баарыбыз эле ошо жаш депутат деп коюшат. Жаңыдан келип, кандай десем, ошо парламенттин табияты кандай экенин, өзү кантип иштейт экенин билебиз, бирок мындай жалпысынан караганда парламент биз ойлой беребиз да, чын айтканда мен ойлочумда, ой, депутат болуш оңой да депчи. Ой, анын эмнеси бар депчи. Анан чындап айтканда өзүң жон тери менен сезип, ошо жоопкерчиликти алып, ар бир сүйлөп аткан сөзүбүзгө жооп берип атабыз, ар бир кылып аткан ишибизге жооп беришибиз керек экен. Анан ар бир мынакей биздин шайлоочубузга дагы бизден талап кылат. Ошол талабына биз кандай десем, ошо талабын актагандай кылып биз да иш кылышыбыз керек деп сезет экенсиң да. Бул кесип аябай жоопкерчиликти талап кылган кесип дейсиз го? Туура. Менде деген мындай да күндөр болгон, ушундай жоопкерчиликти алып аласың дагы, анан кийин түнүксү укта албай да чыгасың да кересте. Мынакей ошол эле, допустим, кайсы бир райондо ушундай бир чоң көйгөй болуп атат, барып өз көзүм менен көрүп келгенден кийин аны парламент трибунасынан жөн эле айтып койбостуктан, анын да ошо өз көзөмөлүңө алып, анын үстүнөн иштеп, ошону аягына чейин чыгарганга чейин кандайдыр бир, билбейм, мындай жоопкерчилик болгон үчүн кой ошо эл атайын ишенип мен ошол жака чакыргандан кийин, тем более өзүм барып көргөндөн кийин ушуну аягына чейин чыгарышым керек деп аракеттенесиң да. Мен деген эми парламентке бизнестен келип калдым да. Буга чейин ошо бизнесте иштегендикте, ал жакта кандай иштедиң, анан сразу результатты көрө аласың да. Жок, кандайдыр бир аз убакыттын ичинде сен өзүң бир жыйынтыктар чыгарып, өзүңө ыраазы болуп, же болбосо бир кандайдыр бир эмеңди көрөсүң да. Бул жакта кичине мындай айтсак да, кыл эреткесиң, анан кийин убакыт өткөндөн кийин ошонун кандай десем, үзүрүн көрөбүз дейбизби, же болбосо ошонун эми орусча айтканда результаты кийинчерээк көрүнөт экен да. Анан буга да жыйынтыгын көрүш үчүн буга да сабырдуулук керек экен. Сизге көйгөйүн айткан эл негизи көппү? Сиздин мындай кабинетиңизге кириш үчүн элдерге орчулук жаратпайбы? Чынын айтсам, мен ойлойм жок деп. Неге дегенде, мен ар дайым мынакей ошо биздин жарандарыбыз үчүн ачыкмын. Ошондой эле мен соц барактарыма да көп кайрылышат. Ошо кайрылган маселелер боюнча мен жогорку кеңештин көтөрөм, же болбосо жанакындай тиешелүү министрликтерге каттарын кетирип, да, анан азыр эми кандай десем, ар бир биздин жараныбыз мындай жакшы ой менен жазабы, жаман ой менен жазабы, биз баарын тең окуп, мындай айтканда, мынакей менин ушу жардамчы кыздарым бар. Ар бир комментарий болобу, ар кандай бир сунуштар менен кайрылса, ошонун баарын тең биз алып жазып, анан бул сунушту биз көтөрүшүбүз керек экен. Бул сунуштун үстүндө азыр иштеп атабыз. Анан бул сунуш келип атат, бирок бул маселе чечилгенде бул тууралуу биз жооп берелик деп, мындайдыр бир иштерди алып барабыз да. Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө
биздин жарандар үчүн мен ачык эле депутатмын. Кааласаңыздар 406 кабинетке келсеңиздер, приемныйдан жазылып келиңиздер. Кабыл алам дейсиз. Кабыл алганга биз даярбыз. Жакында эле тууну өзгөртүү боюнча көпчүлүк депутат болуп колдоп, аны өткөрүп берди. Ал арада коомчулуктун ою эске алынган жок. Сиз кандай добуш бердиңиз? Акыркы күндөрү ошо мен да көптөгөн журналисттерден ушундай ой пикирди угуп атам да, коомчулуктун арасында ошо 7-чакырылыштын депутаттары эл менен эсептешпейт дегенчи. Бүгүнкү күнү туу маселеси аябай чоң, мындай элдин арасында чоң талкууга болуп атат азыр. Мынакей бүгүн кече күнү дагы ошо элдик курултайда да бул маселе бир эмес көп жолу көтөрүлдү. Анан мен айтат элем, жеке менин оюм бул туу маселесин парламентке алып чыгышканда мен ойлойм, бул ойлошкон эмес, мынчалык деңгээлде элдин арасында талкуу жаратат деп. Неге дегенде, бул айтып атышпайбы, тууну өзгөртүүнү алдында бир реформа өткөрүлүш керек деп. Бул туура. Бирок тууну эми толугу менен концепциясын өзгөртпөгөнү байланыштуу мен ойлодум да, бир-эки эле деталын алмаштырабыз деген мааниде эле реформасы жок эле жыйын палатага алып чыгып коюшту. Анан парламент биринчи окууда сиздер айткандай көп да мындай башка жаман ою жок эле колдоп берди. Ал эми ушу биринчи окуудан бул өткөндөн кийин элдин наразычылыгы болуп атат да. Биз деле эми угуп атабыз да, биз деле элдин арасында жүргөн кишибиз. Мынакей айтып атпаймынбы? Бизге да баракчабызга көптөгөн кайрылар жазышат, тилдеп жазышат, тарткыла колуңарды туудан депчи. Анын баарын эске алып, мынакей парламент бүгүнкү күндө азыр экинчи окууга кире элек. Анан мен ойлойм, мынакей бүгүнкү курултайдын жыйынтыгы менен бир кандайдыр бир чечимге келебиз го деген. Ал эми сиз азыр айтып кетпедиңизби? Өйдө да айттыңыз, ошо сиз деген ошо биринчи окууда сиз деген колдоп деп колдоп бериптирсиз деп. Тилекке каршы мен ошол күнү жыйында болгон эмесмин, бирок кандайдыр бир түшүнүксүз жагдайлар менен деп айтсак деле туура болот го, ошо менин компьютеримден ушундай добуш берип калыптыр да. Интернетте министрлер кабинетинин орун басары Эдил Байсалов менен болгон чыр чатактарыңыздар дейбизби? Айтор интернетте тарап жүрөт. Бул боюнча ой пикириңиз кандай? Анан тетиги кыз деп мынтип айткан үчүн сиз ушунчалык чамданып кеттиңизби, же болбосо сиз сунуштаган маселелер каралбай жаткандыгы сизди ачуулантырдыбы? Мен билгем бул суроо болорун. Чынын айтканда, мен ачууланганымдын себеби сиз айтып атпайсызбы, тетиги кыз деп айткан балким сиз үчүн катуу тиги депчи. Мен айтат элем, өзү негизи адам баласынын жашоосунда ар кандай жашоо эмесинде ар кандай адамдарга туш келет экенсиң да. Анан арасында дагы ошо сен сыйлаган, сен урматтаган кишилер бар, алардын ошо жакшы сөзүн уксам экен, же болбосо алар ошентип сага бир комментарий берсе, чындап эле ошону оңдош керек экен деп, же болбосо кандайдыр бир өзүңө кабыл алып, жакшы айтса сүйүнүп дегендей, тилдеп айтса, наоборот, ушул жагым туура эмес экен, оңдоюн деп элдин эмесин угасың да. Анан эми Элдил Жолдубаевди чын айтканда мен жеке мындай аябай жакшы эле тааныбайм. Болгону ушу 2 жылдан бери экөөбүз бир тармакта иш алып келебиз. Жыйындарда жолугушабыз, ошондой эле ар кандай бир иш-чаралардын үстүндө жолугушуп учурашып калбасак, мындай жеке деле маселебиз жок. Анан ал кишини эми сүйлөгөн сөзүнөн, берген комментарийлеринен эле мен айта аламын. Мен ал кишиге тең келгим келбейт. Мен ал кишиден өзүмдү бийик көрөм. Анан ал кишинин айтып атабы, деп атабы деген сөзүнөн кандай айтат го, бизде мугалимдер урушуп эле го мектептечи. Бул кулаган айтса, бул кулаган кирсе, нар жаган чыгып кетет дегендей. Бирок мен айтып кетет элем, баса белгилеп кетким келет. Бул ситуацияда азырча биз чекит кое элекпиз. Болгону үтүр деп айтсам деле туура болот. Неге дегенде, ошо жогорку кеңештин жыйынында дагы мен дагы ошо төрагага кайрылып талабымды койгом. Неге дегенде, ошо төрага
ошол жалпы эле менин эле эмес, жалпы эле парламенттин аброюн баягы кандай десем аброюна шек келтирбестиктен төрага бул үстүнө карап чыгыш керек деп. Анан мен ошо менин кесиптештериме да чоң ыраазычылык билдиргим келет. Неге дегенде ал кишилер мени колдоп, ошо фракциянын чечимин чыгарып беришти. Бүгүнкү күндө ал фракциянын чечими ошо Конституционный комитетте каралып, ал жактан да колдоо табып, эми Координационный советке кирет экен. Анан процедурасы мындай экен. Координационный советке киргенден кийин, анан кийин только ошондон кийин жогорку кеңештин жыйынына чыгат экен. Анан ошо жогорку кеңештин жыйынында мен акыркы өзүмдүн сөзүмдү айтам. Анан кийин кандайдыр бир айтат го чекит коюлат го бул нерсеге. Демек ушул маселе Караколдогу медиктердин айлыгы боюнча, буга чейин ошо биз Караколго иш сапарыбыз менен барып калганда, Караколдун областной больницанын главврачы айтып калды да, мынакей бизде деген бүгүнкү күндө ошо аябай ошо врачтардын нехватка врачей болуп кыйналып жатабыз деп. Неге дегенде ошого эле мынакей акушер гинекология өзү жакшы билесиздер, жыл башында да көптөгөн бизде жанакы эмелер болуп кетпедиби? Ымыркайлардын эмеси көп болуп кетип, анан врачтарга да кандай десем, үстүнөн иш козголуп, ошондон улам дагы врачтар дагы кандайдыр бир мен түшүнүм боюнча коркканынан көбүнчөсү иштегиси келбей кетип калган күндөр болуптур. Анан бүгүнкү күндө ошо эң чоң көйгөйүбүздүн бири деп кайрылышты да, ошо бизде персонал жетпейт. Бул ошо медиктер жетишпейт, биздин врачтар жетишпейт. Анан биз ошо врачтар жетишпегенден айынан биз ошо ординаторлорду иштетип атабыз. Колдоруна ошо зарплата берип 7.000-ден 9.000-ге чейин беребиз дешти. Бирок биз чыгып баратканда ошол эле ординатор балдар чуркап келип эле, эжеке, мынакей сиз баягы депутат эмессизби? Ошону бир карап берип коюңуздарчы, сизден суранабыз. Мен деле үй бүлөлүүмүн, 2 баланын атасымын. Анан кийин 7.000, 9.000 деп азыр сизге деген ошо главврачтын көчүнө айтканга туура келет деп. Бирок 7.000, 9.000 дегениз бул кагаз түрүндө депчи. Колубузга накталай алганда бул 5.000 эле тийип калат деп. Анан өзүңүз туура түшүнөсүз да, азыр билесиз эми кандай заманда жашап атканыбызды. Бүгүнкү күндө 5.000 сомго эмне келет? 2 баламды мен кантип багам? Ошол жагын бир карап берип койсоңуздар деген сураныш менен кайрылышкан. Анан болгону ошону эле мен комитеттин жыйынында көтөрдүм. Ал жактан деле мен билбейм, эмнеге анчалык Эдил Жолдубаевич айтат го, анчалык бат от алып кетти билбейм. Ал жакта айтса болмок, ооба аз экен. Бирок ошо мен туура эмес маалымат берип коем, мынакей зам отурат, ошо зам жооп берип койсун десем, бүт сөз кыскарып калмак. Анан өзүңүздөр көргөндөй сөздөн сөз болуп, анан жанакындай эмеге келип калдык да. Депутат болуп келгенден бери кандай маселелерди көтөрүп, ошол маселелер мындай кабыл алынып, азыр элге иштеп жатат? Депутат болуп келгенимде жаңыдан распределение комитетов болду. Ошондо мен соцкомитетке туш келип калдым да. Анан соцкомитетке бардым деп үйдөкүлөргө айтып, ошо жакындарыма, ошо колдоочуларыма айтсам, соцкомитетке эмнеге бардың деп аябай нараза болгондор да көп болгон да. Анын ичинде мен апамды ошентип айткам да. Неге дегенде мен апам айтат да, эми соцкомитетте, говорит, аябай майда маселелер абдан көп. Анан канчалык иштебегиле, канчалык маселени чечпегиле, анын баары көзгө көрүнбөйт. Саясатта көзгө көрүнүп аткан иштер бул баягы эле ошо мынакей шайлоочуларыбызга барганда айтып атпайсызбы, жолду салдырттык, ошол эле тиги акчаны бөлдүртүп бердик депчи. Анан ошо транспортный комитетке барсам болмок, же болбосо ошол эле бюджет комитетке барсам болмок. Ал жакта ошол силер 5 жылдык ичип аткан ишиңердин үстүндө канчалык нерсе жазалса, ошонун баары тең силердин эмгегиңер болуп эсептелмек деп айтышты да. Анан чын айтканда, биринчисинде мен кандай десем, кичине эме болгом да, эмнеге как раз таки ошо соцблокто ошол эле биздин айымдар, ошол эле биздин балдар, ошол эле биздин мектепте окуучуларыбыз, студенттерибиз, ошол эле мынакей айтып коелучу, маданиятыбыз, ошонун баары эле кандайча каралып, эмнеге мынча баа бербейсиңер деп мен да таң калгам да.
Анан чындап элем айткандай бар экен да. Канчалык биз ошо соц комитетте көптөгөн маселелерди чечип, көп маселе ишке ашып атат, бирок анын элдин көзүнөн көрүнбөйт экен да. Анан өзү айтканда ошо мен соцблокто иштегенден байланыштуу бул кайсыл көбүнчөсү мен билим берүү тармагында, саламаттык сактоо тармагында көп иш алып барып атабыз. Азыр өзүбүздөр эле жакшы болот. Жакшы билет бош керексиздер. Мынакей азыр биздеген жанакы лицензиясы жок косметология, частный стоматологиялар боюнча, ошондой эле гинекология боюнча иш алып барып атабыз. Буюрса жаңы жылдан кийин ошону итоктоп, бир итогунун негизинде жакшы бир мыйзамга өзгөрүштөрдү киргизип, бир жакшы мыйзамдын үстүндө да иштеп жатабыз да. Анан 2 жылдан бери, знаете, көбүнчөсү сурайт да, студенттер менен да биз көп жолугабыз, анан айтышат да, депутаттардын жумушу эмне менен өлчөнөт депчи. Анан көбүнчөсү менин кесиптештеримдин эле ойлорунан мен да көп ушинтип сурайм алардан. Вот чем измеряется эффективность и работа депутата десе, эми биз законодательный орган болгондуктан канча мыйзам жаздык, ошонун негизинде анан биз айта алабыз дейт да. Мен 2 жылда 5 мыйзам жазсам, мен сонун иш кылып атам депчи. Бирок мен айтат элем, санынан эмес, сапатына көз караса, кандай десем, санынан эмес, сапатына карашыбыз керек деп, ошол жакка басым кылышыбыз керек деп. Неге дегенде, бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө сонун мыйзамдар толтура да. Анын баары тең ишке ашса, эми чын айтканда жомоктоо кудай эле жашамакпыз да. Бирок тилекке каршы кабыл алына элек мыйзамдарбы? Жок, кабыл алынган мыйзамдардын. Ошолордун аткарылышы болбой атпайбы? Аткарылышы эмне себептен болбой атат деле өзүбүздүн көзөмөлдөө функциябызды менен караганда баары эле ушундай келип калат да, эмеге такаласың. Айталык да, эми вот в общественных местах запрещено курить кальян деп жазылып турат, к примеру, да. Мыйзамды жазып өткөрүшкөн, бирок ошол мыйзамга иштебей жатат. Подзаконный акт жазылбай калган да. Мыйзамда жазылган, что это нельзя курить деген. Бирок ким текшерет, ким көзөмөлүнө алат, ким штраф салат да, канча сомдогу штраф, айып пул салынат, ошонун баары жазылбай калган үчүн ушундай бир кандай десем, мыйзамдын толук аткарылышы ошондон болуп атат да, аткарылбагандыгычы. Демек азыркы учурда майда чүйдөсүнөн өдөө карап чыгыш керек биздин мыйзамдарды. Ооба, вот биз азыр мынакей азыр мен иштеп аткан ошол саламаттык сактоо жөнүндө азыр мыйзамга биз өзгөрүштөр киргизип атпайбызбы? Ошого биз ошо мыйзамга жазып, кайра сразу эле ошонун алдына эле подзаконный акт деп коет. Ошонун баарын тартып чыгып атабыз. Андан кийин жарым жылдан кийин ошонун негизинде кайрадан иш алып барып, мынакей мыйзамды алып чыкканбыз, мыйзам өткөн. Мыйзам өткөндөн кийин мыйзамыбыз бүгүнкү күндө ушундай иштеп атат, ушундай жыйынтыктар болуп атат деп, мен дагы эми 5 жылдык мөөнөтүм бүткөндө мен да ушинтип элиме отчет бергим келет. Сизге оңой суроо бергим келип жатат. Негизи эле айымдар үчүн ушул депутат болуштун артыкчылыктары же кемчиликтери барбы? Эми депутат болуш өзү эле айтып атпаймынбы, оңой эмес деп. Ал эми аял киши болгондон кийин бул эки эсе мындай оорчулукту жаратат. Эми сиз айтып атпайсызбы, плюстары көппү же минустары деп. Мен айтат элем, эне катары минустары болгондо бул ошо азыр мынакей менин улуу кызым 10 жашта, уулум болсо быйыл жашы 7-ге толуп 1-класска барды. Убакыт аябай бат өтөт экен да, анан ошо балдарыма бере албаган убактым деп айтсам болот. Бул ошо кемчилиги да, ошого эле ата-энеме, жолдошума, үй бүлөмө дегендей. Бул ошол жактан. Кандай плюстары болгондо, кайда бир маселени көтөрүп, ошол маселенин жыйынтыгын көрүп, ал маселе ошо ойдогудай чыгып, анан элиңе алып барып жеткизесиң го. Анан ошондо вот айыл жергесин да өзгөчө да барып, мынакей бул маселе буюрса чечилип атат, мондай болуп атат деп айтсаң, эл деген ушундай сонун баатасын берип, ыраазычылыгын айтып кетиргенде аябай өзүңө да ыраазы болот экенсиң. Анан кандайдыр бир бул кандайдыр бир сезим,
который вот мен билбейм, аны я словами, наверное, не смогу это передать, да. Вот. Айтып бере албаймын. Өкмөттүн жүргүзүп жаткан салык саясатын кандай көз караштасыз? Эми мындай да азыр Илизайым өзүбүз тил угуп атпайбыз, мынакей коомчулукта кандай сөздөр болуп атат. Биздин жарандарыбыз салык төлөгөндөн качкан жерлери жок. Салык төлөйлүк деп атат. Макул. Бизге бирок мүмкүнчүлүк түзүп бергиле. Алар айтып атышат. Салык төлөйлүк, биз эч качкан жерибиз жок. Ошого эле мынакей чек араларыбыз азыр кайтарылып атат. Ошондон улам биздин баягы уктуп аткан уйкубуз тынч деп. Кандай болбосун жолдорубуз жазалап атат. Ошого эле андай айткан ичип аткан суубуз эшигибиздин алдынан суу чыгып атат. Бунун баардыгы тең баягы өкмөттүн кылып аткан иши. Албетте биз эми төлөйлүк. Алар деле айтып атат, ооба мынакей Европага чыксаң, болжомол 50%га чейин тапкан кирешесинен салык төлөшөт экен деп. Биздики 10% болуп атат. Биз төлөйлүк. Бирок бизге кандайдыр бир шарт түзүп бергиле деп. Эми мынакей базарда иштеген эжекелер, байкелерибиз, бул улумундагы да адамдар. Анан ал кишилерге ладно, макул, жана ККМди басып коюш эле кеп андай эмес болуп атпайбы? Кеп деген ошол ай сайын ККМ болгондон кийин ай сайын барып отчет бериш керек. Ай сайын отчет бериш керек. Аны дагы илгеркиде болуп, жанакындай готовый формаларга жазып киргизсе го макул. Аны онлайн жанакынтип сайтка кирип, сайттын ичинен толтуруп, анан жибериш керек болуп атат. Жибергенден кийин там өзүнүн дагы бир нюанстары бар. Принято, не принято, надо кандайдыр бир нерселер менен, допустим, кабыл албай да коюшу мүмкүн. Анын үчүн алар деген опять-таки тиги налоговыйга барып, очередьте туруп, эмне себептен деп. Вот ушундай моменттер көп да. Ар бир ай сайын отчет беришет. Ар бир 3 сайын квартальный беришет. Анын баарына тең жазып кылыш үчүн ага дагы эми мындай айтканда бухгалтер алыш керек болуп калат. Эми бүгүнкү күндө бухгалтердин зарплатасын баарыбыз эле билебиз. Бүгүнкү күндө 40 000 сомго, 50 000 сомго бухгалтердар ошондой айлык сурашат да. Анан аларды да эжелер да, байкелер да түшүнсө болот. Эмне себептен алар бул ККМге каршы болуп атканын. Мен ойлойм, бул өзү негизи это же инициатива Жакылбек Өсөнбековича. Мен ойлойм, бул туура эле деп, бирок биз деген элибизге ошо ККМге киргизип атканда же болбосо бир кандайдыр бир башка альтернатива берсек болмок. Да, или же болбосо эл үстүнө жакшы түшүнүк иштерди жүргүзүп, кандайдыр бир ошо элибиздин наоборот иштеп атканын жеңилдетүү аракетинде иш алып барсак туура болмок деп ойлойм. Анан мынакей бүгүнкү күндө президентибизге чоң рахмат, ошо элибиздин үнүн угуп, элдин алдына чыгып деп, анан дагы мынакей 6 айга убактын созуп берди да. Анан мен ойлойм, мынакей бүгүнкү күндө ошо аткаруу бийлигине дагы убакыт берилип атат. Балким алар дагы азыр кандайдыр бир ошо оңой жаңын ойлоп табышат деген үмүттөмүн. Жакында эле Бишкекте сойкуканада кыздардын атын сүрөтүн чыгарган маалымат аябай кызуу талкуу жаратты да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эмнеге кылмышкерлерди чыгарбай, сойкуларды чыгарып жатат? Бул тууралуу мен дагы бир нече жолу комментарий бергем, өзүм позициямды билдиргем. Албетте бул биринчиден профессионалдуу эмес, бул туура эмес деп айтмакмын. Азыр биздин эң негизги башкы мыйзамыбызда, ошо Конституциянын 23 беренесинде орусча айтканда черно по белому так жазылган да. Ар бир жарандын төрөлгөндөн өзүнүн укугу бар. Анан эми кандай десек, эми биз билбейбиз ал кыздар кандай шарт менен аякка барып калды экенчи. Болгону мен туура түшүнүп атам, ооба, бул туура, бунун үстүндө иш алып барыш керек, буну жоюшубуз керек, туура. Бирок кандай десем, орусча айтканда от крайности крайности эмес да. Неге дегенде, мен ойлойм, наоборот, ошо кыздарды чыгаргандын ордуна ошол жака барып аткан эркектерди эмнеге чыгарышпайт? Ошондой суроо да. Же болбосо жанакынтип
аялын кулак мурун кескилеген эркекти эмне үчүн элден жашырышат? Же болбосо адамды муздап өлтүрүп аткан кишинин бетин эмнеге жабышат да? Анан жанакы баягы ошо 18ден 25ге чыккан ошол диапазондогу кыздар ушундай бир жаштык менен дейбизби, же болбосо кандайдыр бир түшүнүксүз, эми негизи болгон да кандайдыр бир ушундай жолго түшкөндөрдүн жашоосуна баягы балта менен айтып коет го, балта чагып атышат, балта чагып атат деп. Эми биз билбейбиз да бүгүнкү күнү алгыстын бүгүнкү күндө эмоциональный состояниясы кандай экен. Аларга өтө катуу тийди, алардын ата-энесине бул өтө катуу тийди. Ошондой эле эми баягы бизде Кыргызда деген тууган журт деген бар, катыш деген бар, кудай сөйүк деген бар. Анан ошол элден келген негативден, ошол эле өздөрү алган бул чоң удар болуп атат да, ошону көтөрө алабы деген суроо да эми. Эми Кудай сактасын, бирок ким билет, балким эртең бүрсүгүнө үйдөгүлөр катуу тилдеп койсо ал барып асын өлүп калат. Ошонусу дагы бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул тараптуу иш алып барыш керек, бул менен күрөшүш керек, бирок мындай менен эмес деп. Анан бул кыздарды беттерин ачыктап, еще ата-энесин жанакынтип көрүп атпайсыз, видеодо ата-энесинин аты жөнүн жаздыртып, паспортто менен чыгарганы. Мен айтат элем, опять-таки, бул биздин өлкөбүздө гендердик теңсиздик дагыдан эле мынакей билдирет да, бул бүгүнкү күндө бар экенин. Канчалык бизди айтпайлык, ооба биз аны карап атабыз, гендердик теңсиз бизде бар, гендерлик каралат, 30% квота менен айымдаш элер келип атасыңар, ошон үчүн отуруп атасыңар деп да айткан депутаттар бар. Бирок ага карабасак да, мынакей ушундай эле жөнөкөй иштерден биз байкасак болот. Кыздарга кандай мамиле жасайт? Анан сиз айтып аткандай жанакы канча деген кишини өлтүрүп, канча деген бюджеттин акчасын тоноп, коррупционерлердин бетин жаап жашырышып, элге чыгарышпайт. Ооба, оюңузга толук түрдө кошуламын. Анан акыркы болуп жаткан мындай коомчулуктагы жагдайлардан кайсынысынан мындай аябай өзүңүздүн адам катары мындай түйшөлүү ошол маселеге аябай кабатыр болдуңуз? Мисалга ала кетсек, ушул таштандыга ымыркай таштоо деген сыяктуу. Азыр айтып атасыз, мен да ойлонуп аткам, ошо кайсыл акыркы күндөрү деп, анан эң мындай чоң өзүмөн жүрөгүмө жакын алып, чын айтканда бул чын жүрөгү менен ооруган ошол болгондо, баягы эми биздин жаш кызыбыз баласын сиз айткандай таштандыга таштап, а экинчи случай жанагы пакетке ороп туруп таштап салганы аябай жүрөккө катуу тийди да. Макул кыздарды түшүнсө болот, биринчиден. Экинчиден, мага мындай мен жүрөгүм оорутканы бул болду да, жанагы кошуналары ошо ымыркайды пакеттен таап, анан өткөрүп берип атпайбы? Ошо баланы правоохранительный органга берип атканда мынтип ушунчалык кишилердин таш боордугун байкадым да. Эми ал деген эси ошо пакетке ороп турган ымыркай экен. Эгерде ал тирүү болсо, эгерде ал дем алып атса, эми алып чыгып да ачып да, хотя бы эми ладно, төшүңө да коюп жылытпасаң дагы, эми үстүндөгү кофтаң болобу, бирдемсени чечип оруп, эми бир кандайдыр бир эми адамбыз го, адамчылыгыбызды көрсөтсөк жакшы болмок да. Анан чын айтканда мындай аябай өкүнүчтүү, аябай жүрөгүм отуруп, чын айтканда мен ыйлагам ошону көргөндө. Отуруп ыйладым да, эмне себептен мындай болуп атат, эмне себептен биздин кыздарыбыз мындайга баратат деп. Анан чындап айтканда, отуруп чын айтканда аябай көп ойлонот экенсиң депутат болгондо, ар бир нерсени эмнеге мындай болуп калды, эмне себептен мындай жагдай пайда болуп атат, эмнеге мындайга түртүлүп атабыз деп ойлонот экенсиң да. Бизде коомчулукта алимент төлөбөй качып жүргөн аталар аябай көп экен да. Анан бул боюнча негизи эле ажырашкандан кийин ар дайым балдар көбүн эсе аялдар менен калат. Бул боюнча мырзалардын балким жоопкерчилигин күчөтүп дейбизби, аларга жоопкерчилик алдыруу үчүн кандай мыйзамдарды жазып, кандай мыйзамдарды таңууласак болот аларга? Эми бул тууралуу бизде мыйзамдар бар бүгүнкү күндө. Жана мен айтып кеткендей, бирок толук кандуу иштебейт. Бул тууралуу мен Жогорку Кеңештин жыйынында дагы көп жолу бул маселени көтөргөнмүн. Болгону ошо жооп бергендери кандай десем, ооба кылып атабыз, ошонун үстүндө иштеп атабыз деген жооп менен эле кутулуп кетишет да. Эгерде эркек киши принципке туруп төлөбөйм деп койсо, эмне кыла алабыз?
Өзү бул үстүндө негизи мыйзам бар, бирок бул мыйзамда тилекке каршы толук кандуу иштебейт. Анан азыр ошо парламентте 19 айым депутат айымдар. Эмки жылы мен ушул тууралуу дагы сунуш киргизип атам. Мен ойлойм, ошого сай инициатор болуп, баардык депутат айымдарды кошуп, ушунун үстүндө бир жакшы иш алып барабыз деген оюбуз бар. Анан сиз айткандай, баягы эми өзүнүн баласына билип туруп, ошондон кийин өзүнүн баласына мынакей тамак ашыңа же болбосо кийип аткан кийимиңе деп бербей аткан кишинен билбейм, кандай талап кылыш керек ал кишиден. Өзүнүн аң сезим менен аны түшүнбөй атса, эми мен ойлойм, ошо только правоохранительный орган менен эле бир кандайдыр бир айыппул салып, ушундай кылып бир ошонун үстүндө иш алып барат го деп. Эми мында карасак, почти 4000 кишинин колдоосу менен келип атам да, бул да болсо чоң жоопкерчилик да. Анан аялдык азыр эми мен феминизм деп койсом, биздин мырза жарандар, аталарыбыз, байкелерибиз капа болуп калышы мүмкүн, бирок мен айтат элем, баягы элдик киши болгондон кийин, ошо эл менен шайлап мага ишенип аткандан кийин, мен ар тарапта иш алып барышым керек деп ойлойм да. Демек, баардык көйгөйдү көтөрүшүм керек деп ойлойсуз. Баардык көйгөйдү көтөрүшүбүз керек, ар бир сын пикирге даяр болушубуз керек. Ар кандай эми коомчулукта ар кандай ой пикирлер боло берет экен да, бирөөсү тилдеп жазат экен, бирөөсү мактап жазат экен дегендей. Ооба, аны тең баарыбыз тең. Башында чын айтканда кандайдыр бир катуу тийчи. Оор болдубу? Оор болгон. Аял катары, айым катары мен сизди түшүнүп атам. Аял катары, айым катары сиз айткандай бул абдан эле оор болгон. Эмнеге дегенде, мынакей, эми сиз деле өзүңүз тилди жакшы билет болуш керек, сизге деле ар кандай сын пикирлер келе берет да. Бирок мен үчүн өтө оор болгон, жаңы тиги Алымкадыр Сайдинович анда министр болчу. Мен жаңы депутат болуп келип, анан экөөбүз дагы кандай десем, жогорку дагы эле комитеттин жыйынында тил табышпай, анан экөөбүз кандай десек, бир кандайдыр бир конфликттин негизинде Алымкадыр Сайдиновичтин айталык армиясы менен аябай дегенде ургулаганда Facebook'та 3 күн катарычы. Анан ошондон кийин саясатта жүрөт, айтышкан, саясатта көп жүргөн адамдар айтты эле да, бул деген эмес менен келет, убакыт менен келет. Бул законченемди көрүнүш деп. Ооба, бул боло турган нерсе. Эгерде сен ошо депутат болуп келгенде, сен баарына чыдашың керек. Сен баарына даяр болушуң керек деп мага бир жакшы мен сыйлаган инсандар айтты эле. Ошондон кийин айтып атпаймынбы, белимди бекем бууп туруп, анан макул мындай нерселерге көп карай бербестиктен, мындай нерсеге көп убактымды бөлүп, кандай десем, ыйлабастыктан деп айтайынчы, ыйлаганда күндөрүбүз болгон. Бирок бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр, өйдө төмөн болот экен, баарын көтөрүп атабыз. Сиз ушул депутат болгондон ушул күнгө чейин кайсыл учур аябай жүрөгүңүздү мындай өйүттү? Сизге оор тийген учур, ушул жумушуңуздан улам дейличи. Эмне оор болду сиз үчүн? Мен үчүн биз деген эми парламентке келет да, кандайдыр бир мыйзам болобу, же болбосо кандайдыр бир мынакей айталык демилге болобу, ошо чек ара маселеси болобу, келет, анан биз колдошубуз керек, жок колдобошубуз керек да. Анан депутат болгондон кийин баарын эле биле бербейбиз да. Мынакей азыр мен соцблокто иштеп аткандан кийин көбүнчө соцблоктогу маселелерди уже Кудайга шүгүр 2 жылдан бери жакшы билип калдым. Каякта эмне маселе бар, кантип чечилсе болот дегендей. Ал эми укук коргоо комитетинде ал жакта алар өзүн ушул тарапта жакшы билишет да. Келип маек бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрүүчүлөргө маек жакты деген ишеничтебиз. Ушундай бир жөнөкөйлүгүңүз менен, жакшы сапатыңыз менен ар дайым кала бериңиз. Биздин студияга бизди сыйлап келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр эми сизге эркин микрофон берсек. Рахмат, сиздерге да чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ал эми кыргыз элиме мынакей жаңы жылдын алдында баарыңыздарга тең жашынакай жаңы жылдык маанай каалайт элем. Эң негизгиси өлкөбүздө тынчтык болсун демекчимин.